Бишкек шаарынын 4 районундагы калкты тейлөө борборлоруна социалдык фонддун мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча тейлөө пункттары ачылды. Анда пенсияны чектөө үчүн документтер, кайра эсептөө, өлчөмү жөнүндө маалымат, пенсияны төлөөнүн мөөнөтүн узартуу жана сөөктү коюуда мамлекеттик жөлөк пул алуу боюнча арыздар кабыл алынат. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевдин айтымында мындай пункттар 1 ай аралыгында Ош шаарында да ачылат. Мобилдик тиркемелерибиз дагы бар, личный кабинет деп коебуз, жеке кабинеттер да бар. Ошол иненен аркылуу кирип кызматты электрондук түрдө да алса болот. Бирок улгайган кишилер колдоно албагандыктан райондук башкармалар аркылуу бул кызматты көрсөтөбүз. Анан калкты тейлөө борборлорунун базасында жасап атабыз бул нерсени. Бул жака азырынча көп келише элек, такап анткени көп киши бул жакты биле элек болгондуктан азыр көп киши кайрыла элек. Бирок бир күндө 1-ден 2-ден кайрылып калып жатат.